18 августка карата Кыргызстанда 269 адам илдет жуктуруп алгандыгы лабораториялык жактан тастыкталды. Коронавирустан дагы 5 киши каза тапты. Ал эми бир суткада 534 адам илдеттен сакайып чыккан. Ушуну менен былтыр марттан бери өлкөдө вируска чалдыккандардын жалпы саны 172 937 адамга жетти. Оорудан сакайгандар 164 344 киши, илдеттен жалпы 2462 киши көз жумду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1823 бейтап, амбулатордук түрдө 2894 адам дарыланууда. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы депутат Үмбөталы Кыдыралиевдин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Буга анын өзүнүн жазган арызы негиз болгон. Жогорку кеңештин депутаты Кыдыралиевдин күбөлүгү жараксыз деп табылды. Партиянын тизмесине ылайык Жогорку кеңешке Республика Ата Журт фракциясынан депутат болуп Абазбек Абдугапаров келиши мүмкүн. Эске салсак, Жогорку кеңештин депутаты Үмбөталы Кыдыралиев буга чейин Кыргыз алтындын башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалган. Ал өкмөттүн уруксааты менен Мамлекеттик мүлк фондунун чечими менен дайындалган. Жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев Токмок шаарынын мэрлигине талапкер болуу тууралуу арызын жазды. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирген маалымат боюнча, азырынча депутат биринчи болуп талапкерлигин көрсөткөн. Эске салсак, мэр шайлоо 26 августка белгиленген. Бүгүн 18 августта Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын мэри кызматына талапкерлерди каттоонун акыркы күнү.